Şu torpaq soylab dagы башына колоңдор алып кетет. Бармак чыпылактарына жара чыгып, жарасы күчөтүп алган, ырбатып алган башын айтканда. Кыргызстанда күйдүргү илдети 3 адамдан аныкталды. Дагы бир адам кооптолуп ооруканада жатат. Дарыгерлердин айтымында, алардын бардыгы мал союп жатканда аталган илдетти жуктуруп алгандыгын айтышууда. Учурда бейтаптар менен байланышта болгондор жана ошол оорулуу малдын этин жегендердин баары текшерүүлөөдөн өтүүдө. Жалал Абад областында да ошо Сузакта ошо торпак сойлап дагы ошо ылаңдап калганда жанакындай элдерге таратып жиберген. Башына колоңдор алып кетет, эми алыс барбайт да. Анан ошонун арасынан деген ошол экөө баягы бармак чыпылактарына жара чыгып, ошол жерде дарыланды. Бирөөсү айыл киши ошо азыр дагы эле дарыланып жатат. Улам бир дарыны колдоно берет, башкасы болот дагы. Анан колуна баягы жаралар күчөтүп алат. Ошентип отуруп Бишкекке келип, ушул жерден улам анализ жасап отуруп анан тактап чыктык да. Ошол азыр бүгүнкү күнү ошо жарасы күчөтүп алган, ырбатып алган башын айтканда. Мына ошо менен азыр дарыланып, буюрса сакайып келатат. Муну көз өнөрдө кармап турабыз да. Мындан тышкары дагы бирөөсү мындай эми күмөн болуп келе берет. В настоящее время у нас в отделении находится пациентка с подозрением на сибирскую язву. Состояние ее удовлетворительное на сегодняшний день, жалоб нет, не лихорадит, интоксикация не выражена. Из анамнеза выяснено, что она ухаживала за больными ягнятами, у которых в ротовой полости имелись язвочки кровоточащие. Бир көйгөйүбүз бар да. Мал сырколоп, жанакындай оорулуп калган учурда, ылаңдап калган учурда айтылат. Ошону ветеринардык кызматка кайрылып, ошо дарыланга аракет кылыш керек. Көбүнчөсү көп биздин жарандарыбыз ошондой иш кылат. Бирок кээ бир учурда жанакындай тезирээк союп, жанакындай ары бери таратып аракет кылгандык дагы бар да. Ушул түштүк жакта ошо деңгенеде коюп атабыз. Биякта болсо илгери кызыл козудечү, азыр акчасына да атабы. Болбосо кайдагы жанакындай ортомчулар да көп ошого кетип калган учурлар бар. Ошолор аркылуу да кооптуу жагдай түзүлөт. Эгерде эт алып атканда деле ошонун сертификатын сурап койсо болот да. Ветеринарный справкаларды сурап койсо болот. Быйыл жаан-чачын көп, жанакындай ачылып калган очоктор да болуш керек. Ошого байланыштуу кичине эртерээк болуп калып атат. Анткени ошо кээде ошо чөп чардан дагы жугап болуш керек. Ошол эрте февралдарда да катталып калган учуру болду. Андан кийин ушул апрелдерде болуп атат дагы. Май айында уже биз кетип атабыз. Эми ушу кийинки келе жаткан айларда дагы ошол малдын баары жайыкка чыгып жанакындай бир шарттарга дуушар болуп калса, буга кепилдик жок.